негизи Нурлан Мотоев ким деп суроо деле болбойт болуш керек. Чоң атам Мотуатор деген 16-жылкы кыргыз көтөрүшүнүн башында турган лидерлердин бири болгон экен. Бала чагыңызды эстегенде эмнелерди айта аласыз? Орус мектепте окугам, орус мүнөз болуп такылдап калган ошондон. Советтер Союзу деген доорду көрдүңүз. Баары эле тымызын коррупция өкүм сүрчү. Сиз Америкада жашапсыз, иштепсиз. Англис тил үйрөнүүгө туура келди, абдан үйрөндүк, курстарга бардык. Америкада дипломатиялык академиянын бакалаврын бүткөнсүз. Бүткөм. Оппозиционный предложение толтура Нидерланды дипломатия болуп калды мен. Асаба гезитинде Америкада жашаган кыргыз Нурлан Мотоев деп макалаларың. Асабанын Америкада өз каласы болуп деп мен сезим суран. Эркен гезит чыкты деп гезиттердин өзүнчө бир мындай. Раматлык бабкашам, Аманкан. Сен оппозиционерсиң белесиң. Алла, эмне оппозиция деди? Ага түшүнүштү эмес экен. 2005-жылы Акаевди кетирген өзүнчө окуя болду. Аны ыңкылап деп атайбызбы? Биз идейныйлар революция кылсак, номенклатура партократтарга эле башты. Көмүр королу деген дагы лакап атыңыз бар. Кара кече келип ошо элдин басып алган нерсесин мен интервью бердим. Всё дедим. Пипец дедим сизге. Дегеле ислам өзү сиз үчүн Мен үчүн бул бейишке путевка, ислам деген бул. Нурлан байке, бул кантип ушинтип көп акча тапса болот? Айтып коюңузчу. Сен немени 100 000 подписчигиң болуш керек. Камчы Көлбаев Коля жок кылынды. Адам бул, малдар да мал. Только тала тоно же, жут. Бул бийликти эл алып келип койду. Чыныгы эл көтөрүлдү. Эч кандай чордун изи да жок болчу. Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев. Тандемдин дагы доору бүттү. Кыйын болуп калбайбы дейм да. Мурунку бооролор баш көтөрүп калбайбы, опкалар баш көтөрбөйбү? Ассаламу алейкум, арыбаңыздар амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маектешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте кандай десем, стандарттан тыш мен мурда кийин маек алып эле жүргөн. Бирок өтө көптөн бери маек ала элекмин. Анан көптөн бери чакырып келип бериңиз деп анан шарты ушу бүгүнкүгө туура келиптир. Конок келди. Нурлан Мотоев мырза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мекенден алыста жүрсөк дагы Москвадагы мекендештерибиздин ден соолугуна кам көрүү эң маанилүү милдетибиз. Москвада өз тилиңизде сүйлөп тейлеген жана сизди чын дилинен түшүнгөн кесипкөй медициналык адистердин болушу кандай жакшы. Маманов клиникасы бул заманбап медицинанын жана кыргыз меймандостугунун айкалышы. Клиника төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш дарылоодан баштап эң татаал имплантация жана брекет коюуга чейин. Аялдардын ден соолугун коргоо жана кош бойлуулукту кылдат көзөмөлдө. Жогорку тактыктагы УЗИ жана лабораториялык анализдердин баардык түрлөрү. Кулак, мурун, тамак ооруларын заманбап ыкмалар менен дарылоо. Чоңдорго жана кичинекей бөбөктөргө кам көрүү. Биздин клиникада заманбап аппараттар жана көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлер сиздин кызматыңызда. Москва шаарында Маманов клиникасынын 3 борбор иштейт. Жашаган жериңизге ылайыктуу даректи тандап, борборлорубузга кайрылсаңыз болот. Бизге келиңиз. Сапатыбыз мыкты стандартта. Ал эми мамилебиз өзүбүздүн меймандос кыргыз пейилиндей. Нурлан мырза, келип бергениңизге биринчиден ыраазычылык билдирем. Атайын убакытты бөлүп, сиздин да пландарыңыз, иш графигиңиз көп экен. Анан мага атайын убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдирем. Дароо баштай берсем. Бирок негизи Нурлан Мотоев ким деп суроо деле болбойт болуш керек. Бирок эми мен баягы өзүмдүн стандартыма ылайык мен айтып коеюн, коомдук ишмер, саясатчы деп койсом болот. Негизги алгачкы сурай турганым, ата энеңиз качан төрөлгөнсүз, кайсы жылы төрөлгөнсүз, канча бир туугансыз, ата тегиңиз тууралуу. Так. Мен өзүм 1969 жылы 10 декабрда Бишкек шаарына төрөлгөм. Ошол кезде Фрунзе деп аталчу. Фрунзе шаарына төрөлгөм. Папа, мамам ал кезде 20 жаштагы студенттер экен. Мен кийим илип атам, что чоң атам Мотуатор деген өз эме болгон экен. 1916 жылкы кыргыз көтөрүшүнүн башында турган лидерлердин бири болгон экен. Ишенбесеңер муну Google'дан терсеңер окуйсуңар. Баягы тиги ак падышанын тушунда кыргыздарды өтө эзибийген, түндүк кыргыздардын эзибип, жакшы жерлердин баарын басып алып, кыргыздарды тоо ташка сүрүп салышып, анан тияктан болгон
Украин ошо Россиядагы болгон орус украиндер келип толуп алышып анан бизде ошо кысып киргенде эл көтөрүлүп кетип анан мунун апогейине эме жеткен жанагы биринчи дүйнөлүк согушка кабыл ала баштаган ошентип күчкө салып уже кыргызстан ала баштаган элчи табек ошондон көтөрүлүп анан ошо көтөрүштү Кочкорлук Канат Кан деген баштаган чоң атам мотиватор деп коюшкан эле СССРга түшүп жүрүшкөн. Анан муну Google'дан азаттан угасыңар. Мен калп айткан жокмун. Эринбей эле Google'дан терагыла мотиватор терсеңер өзүңөр окусуңар. Анан ошентип мотиватор где-то бир 1000 киши менен келип кошулат, 1000 жумгалт менен кошулат. Анан Кочкорго келет, Кочкордон эл дүрбөп Токмокко келишет, Токмокко тиги чепке чабыл коюп орустар менен салгылашып анан орустардын баягы Замберек алардын куралы Замберек винтовка куралы күчтүү болгон бизде болсо эмне найза кылыч эле. Стоюн. Анан найза кылыч менен эмне кылат. Анан баягы ошол Трустпалар 2 ай 3 ай согушат, 3 ай согушуп анан Трустпалар артка чегинишет, Кытайда өстө качат, эл дүрбөп. Бир 200 миңдей кыргыз качат. Чоң атам мотиватор бар гордый да. Анан лидер да бар, лидерлердин бири көтөрүштү. Колго чыгып калат, Канаткан колго чөт, мотиватор колго чөт. Ошо менен сүрүнгө айдалып кетет да 16-жыгы. Бирок бир эле жыл болот, кийинки жылы Владимир Ленин революция кылып, анан ошол революция кылып Николай II падышаны колго түшүрүп Екатеринбургга алып барып үйлөсү менен ит аткандай атат. Ошо кезде кырылган кыргыздардын каргысы тийгенби, ошо менен Николай II атылат Екатеринбургда. Ал эми чоң атам мотиватор болсо кое берип жүрөт. Ленин ошол эмеси менен ошо ким кыргыз көтөрүштү катышты, мына могулар все кое берди. Алып барып жумгала кирет, ошо жерде Кызыл Жылдыз деген айылды түптөп ошо жерде башкарма болуп калат. Эми ата тегим жөнүндө айтсам ошол ата тегим ошол папам экономист болгон, энем медицина тармагында иштеген, интеллигент үй бүлөдө өскөнбүз. Ошол Канча бир туугансыз? 3 бир тууганмын. Мындай бала чагыңызды эстегенде кубана турган, анан бир кайгыра турган эмнелерди айта аласыз? Бала чагым бактылуу күндөр өттү. Мен деген орус мектепте окугам. Орус мүнөз болуп бакылдап калган ошондон. Орус мүнөз болуп тиги Москва мектебинде окуп, отлично окуп, былтыр бир видео чыкты го. Мектебибиздин директору Зоя Казатованы аш СССРдын жогорку Верховный Советине депутат кылганбыз. Анткени директор из Джумгайской глубинки, из Нарынской области. Директор ошо депутат болуп килеген СССРга. Бул 83-жылы, ал кезде мен 13-тө боламын. Анан баары отличниктерди жыйнап, 6-чы, 7-чи, 8-чи класстын отличниктерин жыйнап келип мына деп баарын бир класска отуруп бир видео эле чыкты, документалдык фильм. Анан ошо кезде СССР көрүп жүргөнмүн. Бактылуу күндөр болду абдан. Орто мектепти кандай жакшы эле балар менен окудуңузбу? Ооба. 5 жалаң 5. Жалаң 5 ошо отличник деп ошо айтпайм. Мен ошо Зоя Казатова ошо силерди отличниктерди себебинен мен депутат болдум деп баарыбызды жыйнап келип. Советтер Союзу деген доорду көрдүңүз. Советтик Кыргызстанды дагы көрдүңүз, мындайча айтканда жашадыңыз. Ошол социалисттик замандын, социалисттик коомдун эмнеси жагат жана эмнеси жакпайт? Социалисттик коомдо ошол тиги баары теңчилик болгону, теңдик деген менен эмес, серо белая, черно белая, серая бледность болчу. Баары бир кылга болчу. Демиш болгон менен бирок баары эле тымызын коррупция өкүм сүрчү. Баары эле чоңдордун балдары вузга биринчи өтүп, импорт товарларды ошолор алчу. Импорт товарларды ошолор алчу. Ошол эле элита бар болчу, тымыздын элита бар болчу, 200-лүк сүрүчү бар. Өкүм сүрүчү 200-лүк суроону. Анан коррупциянын кайсы бир элементтери бар болгон. Анан там хос актив болуп, чоңдордун балдары ошо кезде чоңдорду айтчу, ошо кезде эле бейбечер айтылчу бар. Теңдик, жалпы теңдик деп айтылган менен. Ошол кез эсте калды, СССР кезин. Анан СССР кезинде мен аябай уникалдуу доор жашап калдым. 20-жылында төрөлдүм. СССР кезинде жашадым. Кийин Америкага кеттим, 2 доорду бир көрдүм. СССР доорун да көрдүм. Гүлдөп турган учурун. Американын гүлдөп турган учурун көрдүм.
Аллахка шүгүр подряд эле көрүп келатам ошол. эгемендүүлүктү Эгемендүүлүктү көрдүм. Кыргызстан өзүнчө мамлекет болгонун көрдүм. бүт инкылаптарды көрдүңүз. Бүт инкылаптарды көрдүм. Кыргызстанда болгон инкылаптар бана активдүү катыштым. Только ошол 10 жылга гана катышкан жокмун. Эми ошол өзүңүз айткандай өмүр таржымалыңызды карасак, сиз Америкада жашапсыз, иштепсиз. Ал жака кандай тагдыр менен барып калдыңыз Америкага? Америкага тиги жөн эле турист катары барып өз күчүмдү сынап окуу өтүп. Кайсы жылдар болуп калат? Бул 95-тен 2000 жылга чейин 5 жыл окудум. Анан эле 96 жылы уулум Азамат Америкада төрөлүп калды. Providence Hospital деп коет. Эми роддомдор хоспиталда жашайт. Ошол жакта төрөлүп калды. Уулум Азамат гражданин Америка алды сразу паспорт, өзүнүн паспорту. Прям бет тултуйуп пленкада жаткан сүрөтү менен прям паспорт чаптырды. Күлкүнү кетирип. Жубайыңыз менен дагы ошол жакта тааныштыңыз. Ооба, тиги жубайым, биринчи жубайым казак кызы болчу, Гүлнара, Казакстандын. Үйүбүз уникалдуу болчу, үй-бүлөбүз. Мен өзүм гражданин Кыргызстана, жубайым Гүлнара гражданка Казакстана, уулум гражданин Америки. Мына бир эле үй-бүлө. Мен ошондо 25-имде үйлөндүм, 26-ында уулдуу болдум. Уникалдуу үй-бүлө болчубуз ошо биз. Вашингтон. Андан кийин 2 жылдан кийин эгиз кыздарым төрөлдү. Алар да гражданство американский. Эми ал баары бир мындай бөтөн жер да, чет жер. Өзүңүздүн мекениңизден эми чет жерде жүрдүңүз. Мындай кыйынчылыктарды көрдүңүзбү? Биякта иштеп, буякта иштеп дегендей ар кайсы иштерди. Биринчи барганда албетте тил барьери болду. Тил барьери, аңыз тил жакшы билбесең жумушка алышпайт. Анан в усиленном порядке аңыз тил үйрөнүүгө туура келди. Абдан үйрөндүк. Курстарга бардык, мектепке бардык, там платный курстарга бардык, ошентип үйрөнүп анан 96-жылы дипломатический академияга өттүм. Дипломатический академия Вашингтондо. 3 жыл окудум, 99 жылга чейин. Демек, ошол Америкада дипломатиялык академиянын бакалаврын бүткөнсүз. Бүткөм. Бирок ал кесибиңизди мындай турмушта колдонбодуңуз? Колдонгон жокмун. Точнее, колдонуп чыккан жок. Жашоо менен бурун жашоо болду. Оппозиционный приключение толтура. Дипломатия болуп калды меники. Ошондо Нурлан ага, мына сиз советтик системада чоңойгонсуз, советтик коомду көргөнсүз. Анан кийин эле Америкага бардыңыз. Америкада таптакыр башкача система. Айырмасы кандай экен? Кандай билинди дароо байкалган нерселер, алгачкы байкалган нерселер? Берде эми бул ошол кездеги советтик лидерлердин жумшактыгы болду, слабыйлыгы болду. Элчин раза кылып жиберди. Элчин, Шушкевич, жана эмелер Беловский пушчадан 92 жыл билесиңер, өздөрү билип эле Горбачевду чететтебиз эле баягы СССР раза кылып жиберген. Бирок эми бул исторический эме экен, события тагдырга жазылган, Алла Таала жазып койгон экен. Зато сразу 15 мамлекет сразу өзүнчө независимость алды, өз алдынча кетти. Эч качан ойго келбей турган ошо Кыргызстан Американын посольствосу ачылып калды. Посольство ачылып өзүнчө мамлекет болду, өзүнчө желек болду, гимн болду, туу болду. Бул өзүнчө айтпайм. Мен тарыхый событиялардан ушундай жашап өттүм. Мындай тынч ордо эмес, тарыхый событияларда жашап өттүм. Анан ушундай болду. Анан сиз айырмасын сурап атпайсыз. Айырмасы албетте Америкага биринчи барганда ошо бизди бывший СНГден келди, то есть бывший СССРден келди деп мындай жактырбагансып карашчы башында американецтер. Ал кезде мен кайсы 95 жыл болгон азыркы дүпүргөн кыргыз жок аякта. Вообще кыргыз жок болчу. Жок да, эми Совет Союзунда учурунда аякта. 2000 жылга чейин жок болчу. Бир кыргыз көргөн көздөн зар болчу. Казакты көрсө сүйчүмүн. Жок болчу эч ким. Азыр эле толуп башты кыргыздар, эмигрант болуп барышат. Анан мен барды эч ким жок. Эң биринчи барган кыргыз мен болом ошо Америкага ошол. Жок, ошо сиздин Нурлан Мотоев деп менин эсимде Асаба ошондо агым боло элек. Асаба гезитинде Америкада жашаган кыргыз Нурлан Мотоев деп макалаларыңыз Асаба гезитинде. Асабанын Америкада өз кабарчысы болуп Мелис Эшимкан суранып, анан ошону сиз өзүңүз эмес Мелис Эшимкан суранды, жазып. Мындай болду. Бир журналист барат да каяктан мен жөнүндө макала жазса, анан Мелис Эшимканов раматтык суранат ушинтип мага кат жазып. Ал кезде эме болчу да, факс менен жазчу. Азыркыдай каякта өнүккөн WhatsApp жок, сотка жок акысты. Сотка болсо жаңы чыгып аткан тил түшүнө элек. Анан факс аркылуу ошону жазып, анан ушундай
бизге кабарчы болбойсуңуз десе макул да Америкада эң биринчи то есть журналист международный Кыргызстандагы эң биринчилерден менмин ошол Нурлан Матуев Америкада өз кабарчысы болуп даже Асабанын ошол кезде билесиң оппозицион Асабанын экинчи бетте турчу бастан АКШ боюнча өз кабарчысы Нурлан Матуев турчу муну ишенбейм дегендер библиотекадан барып подшивкадан карасалат чыгаттан табылат жазмакерлик шыгыңыз чымыныңызда бар экен да же бияктан оңдосуңбу эми жазмакерлик чын болгондо бул кичинекейибизден если коротко сказать биз айтпайм абдан интеллигент үй бүлөдө чоңойдук Илим Матуев Нурден кийин диктор болуп тили өнүгүп кеткен себеби ошол биз көп окудук көп окумалбыз анткени Чайектин библиотекасында мен орус школада окудум иним кыргыз школада окуду анан ошондо 3 жыл китептен берчи 10 күнгө мен уже 10 жашында китеп окуя баштадым ал 8 жашында калп айтсам ал барып 3 китеп алчы мен 3 китеп алчым 6 китепти 10 күндө Нурдун иним экөөбүз алмашып окуп жүрүбүз ошондо болгон кыргыздын жазуучулары Чыңгыз Айтматов Төлөгөн Касымбеков Шатман Садубакасов анан Жапар Кенчиев анан жанагы биринчи Асанбек Стамов ошонун баарын окуп бүткөнбүз кайра окуп анан мен орус школда окуп анан орустун болгон жазуучулары Максим Горький болгон Лев Толстой баарын окугам мен ошо оригиналын ошондо эринбей окучу экенбиз моунда болгон китептерди окучу экенбиз азыр анча китеп окудум ошондо сиз баш аягы Америкада канча жыл жашадыңыз Америкада баш аягы 5 жыл жашадым бирок ошондо мен дааны көрүнөтпөйм СССРда гүлдөп турган үчүн жашадым 80ден 90 95 жылга 15 жыл СССР гүлдөп турган учурунда 80де 10 жашында болчу 10 жашынан 23 жашыма чейин СССРдин бурун жашоосун көрдүм Россиянын жашоосун көрдүм Кыргызстандын жашоосун көрдүм СССРдин андан кийин эле сразу Америкага кетип атпаймынбы аякта Америкага ошол кезде гүлдөп турган кез болчу Билл Клинтон президент болчу анан ошол жакта дагы эми жазып кыргызча жазып турганыңызга караганда ары жагынан бар экен ошо бар болуп калган себеби ошол айтпайм абдан көп окумалмын кыргыздын нукура сөздөрү менен жаздым кээде Эшимкан романы делейип калчу ушундай сөздөр бар деп ошондой бар сөздөр анан эгемендик жылдарында ушул эгемен гезит эркин гезит чыкты деп гезиттердин өзүнчө бир мындай доору болду окшойт да анан ошол эркин гезиттердин эркин жазган макалаларын чында эле эркиндик деп эсептесе болобу демократия деп эсептесе болобу азыр артка бир кылчайып байкасаңыз ал кезде мен көп деле байкабай эле кирип кетиптирмин волнасына Эшимкандын волнасына түшүп калыптырмын Эшимкан ошол кезде бейбечара эл партиясы деп чыкпады эле эң бир жапайсы Кыргызстанда а мен Америкада жүрүп кайдан билем анан барып туруп тиги журналист сураганда макулдап коюп анан кара кийин макала жасап бердим кийин Кыргызстанга келсем эле мен оппозиция экенмин папашам көрөт раматтык папашам Аманкан сен оппозиция эмесиң билесиң ал эмне оппозиция деди ал кезде түшүнүктүү эмес экен бийлик оппозиция болуп бөлүнүлөт биякта дейт сен Америкада жүрүп билбей калган турбайсың сен бийликке каршы жасап атасың ошо бийликке каршы кесип иштейсиң билесиң Америкага барсың дейт анан деп ушундай анан мен мына эркекче жүрөм мен раз кирип кеттимби мен артка секире албай калдым ошо менен оппозицияга кирдим Акаевге каршы болуп калдык кеттим до конца каршы Америкадан эмнеге келдиңиз Кыргызстанга кандай себеп менен келдиңиз ал жакта мындай караганда жашоо жакшы бизнес болсо керек эле негизи оокаттарыңыз болсо керек эле Америкада жашоо жакшы бүт баары отличный баары жашоо жакшы бирок адамда ностальгия деген болот да баягы ностальгия во-первых во-вторых аякта жашоо жакшы дей бергенде деле бирок кийин мен баары мусулмандык фитрам чакырыптыр мусулманчылар айтылат хадистер бар пайгамбар пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан запрещено жить мусульманам дейт не в мусульманских странах дейт запрещено дейт мен ошо өзүм естественно жан дүйнөмө салган фитраттын естествонун негизинде жактырчу эмес экенмин Американы көп жактыра берчүмүн анткени чын эле ошо карасаң баягы мусулманский эмес жашоо бүт бузуклук ошол жакта бүт разврат ошол жакта бүт жана эркекке эркек үйлөнгөн акмакчылык бүт ошол жакта узаконенный бүт бар мен мына душамга албай турган мен жек көргөн нерсенин бүт ошол жакта экен гейлерге урушсат транстарга урушсат бар анан мен аякта анча мындай бул коомдо мен жашай албайм деп өзүм чечтим ладно балдарым ошол жакта туруп калайы жок гражданин болуп калды жашай берсин мен жашай албайм деп чечтим дагы мен кетишим керек хотя бы Кыргызстанга болбоду деген араб өлкөлөрүнө кетишим керек мусулманский Турцияларга деген ой менен кетип калгам
Бирок Америкада мени кууган эшим жок, азыр барамысам кайра барам, бирок баргым келбейт. Америкадан ошентип Кыргызстанга келдиңиз, анан гезиттерде Нурлан Мотуевдун макалалары пайда боло баштады. Бир эле гезитте эмес, тиги гезитте, бул гезитте деп. Анан мындайча айтканда саясий активдеше баштадыңыз. Жок, ал гезиттен кесип болуп кеткен себеби жер жаманда барбасын раматлык месседжим мындай ичи тарыраак болчу. Баягы өзүнүн тыңдарды көрө алчу эмес. Анан мындай тыңыраак талантлуу экенин байкады дагы. Эч кандай журналистиканы бүтпөсөм да тың экенин байкады. Эми баягы кичинекеси менен ойлосоң, китептерди окуй берсең, болгон китепти окуп чыксаң, болгон кыргыз классиктарын, болгон кыргыз классиктерин, болгон орус классиктерин, болгон дүйнөлүк классиктарды окуп алсаң, миңе сиңет да бит. Али жок талантлуу болуп калат, жазасың да. Анан күчтүү экенин өзүнө сезди, анан баягы атайлап жакшы айлык төлөбөй ушинтип кыса баштадым, мен кетип калдым. Мен мындай уже иштей албайм, мен мындай калган бездар таланттар деле чоң айлык алып атпайм. Мен жок, мен иштей албайм, кетип калдым аяктан. Кетип калдым. Анан баягы Мартин Джек Лондондун Мартин Иден деген эмеси бар го, каарманы. Мартин Иден баягы ар кайсы гезиттерге жазып ошо так Мартин Иденин образына кирип кеттим дагы, мен да жазып баштадым. Республикага орусча жазып баштадым, лицага орусча жазып баштадым. Замира Сыдыкова менен Бермет Букашев калптабейт. Калптабейт сен өзүңөр окуп жүрөсүң. Орусча одновременно орусча жазып баштадым, орусча одновременно кыргызча жазып баштадым. Тияка бияка 5-6 кez подряд жаздым. Ошондо Эшимканов өзүнүн ошибкасын түшүндү. Жанталашып кайра мени чакырды. Ушундай акылуу жазган баланы жоготуп алдым да. Мен көрдүм, бир кеткен жерге барбайм экинчи. Барбай койдум ошо Эшимканов. Анан сиз ошентип жүрүп 2005-жылы жанагындай Акаевди кетирген өзүнчө окуя болду. Аны кандай деп ойлойсуз? Ага лидерлердин бири катары сиз да катыштыңыз. Ошондо аны ыңкылап деп атайбызбы же эмне деп атайбыз? Ыңкылап катары эле сонун башталган. Беден баары башталып, мен мисалы идейник айтып өтпөйм, мен тиги Бакыбай Апайсыга кошулуп калыптырмын. 2000-жылдан баштап Апайсыда экенмин. Эшимканов жаза баштагандан баштап эле. 99-тан баштап жаза баштадым, 2005-ке 6 жыл жазып турдум оппозиционный. Аябай күч бердим деп ойлойм өзүмө. Анан даже Акаев ончо калчу эмесмин. Анан күч бердим, мен идейный болчумун. Анан идейныйларга, идейный революционерлерге жана кийинкилер кошула калды. Аяк жагында жана Бакиев кошула калды, Бакиевтер. Революция бир жыл калганда кошула калышып, Роза Отунбаева откуда-то взялась, өмүр бою партократ, демагог болуп жүргөндөр, жанагы чиновник болуп жүргөн, госчиновник, эмеле жанагы номенклатура болуп жүргөндөр, ошол келип кошула калды, ошол бузуп кетти, бүт идеяны ошол урдатышты. Ошол эле Бакиевтер, ошол эле жана Отунбаева, ошолордун баары кошулуп эле анан идейный деп жүргөн биз, мисалы Эшимканов, Турсунбек Акун, Топчубек Тураналиев идейный жүргөндөр. Ошол кезде бер жактан алып калдык. Анан ошолор эле келип бийликти алып коюшту деп эл ошол кезде интернет жок деле караңгы эле. Анан конечно караңгы, азыр интернет бар да, азыр деле элдин катышып атып өлүп кетер элек, мен байкайм да. Караңгы эле боюнча. Анан ошол ээрчип кетти. Анан аларды президент кылып койду. Эмне басана Бакиевти. Бакиев президент болду. Акаев качты. Мен чисто идейный болчу. Менин көрүшүм. Ошентип 2005-жылдын жайында сиз кара кече көмүргенине көмүр королу деген дагы лакап атыңыз бар. Ошол жерге бардыңыз дагы, анан кийин карабайым элдерге көмүр тараттыңыз. Адилетсиздик өкүм сүргөн революция болуп, ошону айтпайм, биз идейныйлар революция кылсак, номенклатура партократтарга ээлеп башты. Бакиев, Үсен Сыдыков, Отунбаеваларга бийликтен ээлеп кызмат менен отуруп башты. Анан биз көчөдө калдык, жана чын революция кылганда, анан Үсен Сыдыковго 2 ай кирдим. Кызмат берем, ана берем деп алдап бербей койду. Анткени ага чейин жарым жыл, андан ага чейин 1 жыл мурда Апайсы жүргөн Үсен Сыдыков Акаевдин заманында. Мен Жаңы Кыргызстан партиясына келип президиум отурасың дегенде Нур Досбол уулу өкө. Нур Досболдун көстүрү Үсен Сыдыков өтүп кетсе да. Өкөлөп сурашкан, мен болбогом. Мен митип кабинетный Апайсы болуп отура албайм, бүкшүп. Мен уличный оппозициямын. Демонстрация, митинг уюштурганга мен жакшымын деп болбогом. Ошону кектеп калыптыр Үсен Сыдыков курганча. Анан мен кызмат берип атайын темсилетип, ал президенттик администрациянын башчысы болчу. Бакиев келгенден кийин ошонун администрациянын башчысы болчу. Анан кызматты ошол өстүрчү. Анан манада 2 ай тентөт бербей койду аяк жагында кызмат. Анан мен кыжырым келип турган эса көрсөтөм. Алаңга чолбой ошол кезде быша берди, жумгадан келе берди ма делегация, аксакалдар келип, элдин жаштары келип, коомчулуктар. Анан
кара кече деген канча жылдан бери эле 10 жылдан бери иштетип атышат, 95-тен бери, мына 2005-тен бери. 5 саар деген басып жатат. Күркүл тиги Байпүттөдөн жана 5 саар Жолошбаев, Акаевскилер басып атат, кайра Медим фирма иштеп атат. Усувалийскилер иштеп атат. И вообще местный элди ойлогон жолун ойлогон жок, жолун талкалап түштү, айкалоону буулашты деп келип. Эми сиз менин көзүмө карап калыштыбы? Сиз революция кылып атыңыз, Акаевди кубалап, лидердин бирисиз. Башка бербейсиз, болбой алып кетишти ушунгала. Сиз бияктан кызматта койду, көрүп атабыз деп алып барып туруп кара кечеден бүт басып алып туруп, бүт баарын кууп чыгып туруп эле мени башчы кылып коюшту. Башчы кылып туруп перед фактом поставил. Баки өзү барды Шалпаев. Анткени эмне кыларын билбей калды. Анткени булар ошо кезде чала сабаттанып түшүнбөй турган экен. Кара кечеге келип ошо элдин басып алганын эртесинен мен интервью бердим. Всё дедим. Всё. Пипец дедим силерге. Өчтүгөр баары, бүт Бишкек болду деп тоңосоңор. Мен кызмат берип койдуңарбы? Кызмат берип койдуңар. Эми мен силерге көмүр бербейм. Мен силерди тоңдурам. Жаңы революциялык бийлик адактан кулайсыңар дедим. Эл силерди койдум. Өсөсүз сүйлөдүм. Десем анан жүрөктөрчү анан делегацияга баштады. Делегациялар келди, анан акыры Баки өзү барды Шалпаев. Как раз президент шайлоодо болуп аткан ошо. Өзү келди Шалпаев. Берин албетте. Өзү келди Шалпаев Бакиев келип туруп, он вуну дел. Эл алдында өз чыгып, кызмат бербейин деп аткан неме өздөрү келип кызматка коюп, мына кара кече директор Баки өзү коюп кетти. Коюп кетти эле жакшы иштеп атканбыз. Берден жана Куловдун акмакчылыгы болду, Феликс Кулов. Бул алжыган чалды, бул алжып отурганда тиги зонада 10 жыл алып эл көтөрүлбөй коюп чыкпабы билесиңер, революция бис алып чыкканбыз, 5 жылдан бис алып чыкканбыз ошо. Акаев 2-нчи жыл отурушкан муну, 2005 бис алып чыктык биздин революция. Кулов келип мишет этип туруп алды. Эмнеге мото иштеп атат, эмнеге деп. Кулов ошондо премьер-министр болчу. Абдан мишет этти, ошо мишет этти, көрсө бул ошо кезде экөөнүн ортосунда трение бар экен. Бакиев Кулов тандем болбой эле булар. Куловдун ичүү эле эмне үчүн Бакиевдин кадрлары тиякта эле алды, эмне үчүн Бакиевдин кадрлары биякта эле алды. Бакиев айтат, эмне үчүн Куловдун кадрлары биякта отурат, эмне үчүн деп, ошондой трение монтоп аткан экен. Ошо тренияга эле ортосунда мен кошулгам каким-то образом. Менин оюм таза болчу. Таза иштетүү, баардык элге бекер көмүр тараттуу, элдин баарына бекер көмүр тараттым. Ошо анан булар мен кет деп көрдү, кет дегенде мен өкөнтөк послать эттим, что Бакиевге тигизген жокмун. Пока аяначы тигизген жокмун. Аяначы Бакиевге анан Куловду послать эттим. Пошел ты, кто ты? Кече түрмөдө чыр отурган салып чыкты. Кимсиз? Вообще отдыхай, мажо. Бирок ошого карабай өкмөт кызматтан алды сизди. Кылмыш жок, отуруңуз. Кызмат алганча булар бир топ камера көрсөтөт. ОМОН жиберип көрдү. ОМОН эл киришпей калат. Бандиттер 100 бандит келди, 100 бандит эл колго чүрүп туруп, пленге чүрүп туруп тепкилеп койсолар да мен тепкилетпей туруп кой бердим, бары кетирдим. Анан ошо менен мунун баарын көрүп турган Россиянын СМИлери берди. Магача Россиянын СМИлери берди. Угольный король деп. Анткени орустар реально жасат да. Дейсин угольный король, бул король экен Мотоев. Президенттин баш ийген жок, премьер-министрдин баш ийген жок. Угольный король деп жазды. Ана угольный король деп дегенде аз делип турат. Google'дан терсеңер, интернеттен. Lenta.ru да жүрөт, .ru, TASS-та жүрөт. Телетайпный агентство Советского Союзунун баягы эмеси. Көп российская угольный король Нурлан Мотоев терсеңер чыгат. Ошо звание берди, анан бияк ана подхватили. Ошо менен угольный король кете бердим да. Анан эми акыры барып оңойлук менен баягы моюн бербей, кандай негизде аласыңар, эмне негизде аласыңар дегендей кылып кыскасы каяша кылдыңыз, бирок өкмөт алды кызмат. Өкмөт алган жок, өкмөт алып жеткен жок. Мен айтпайм, ровно 1 жыл башкарып турдум. 1 жыл башкарып турганда мен ошибкам эме болду. Бияка келбеш керек болчу. Бияка келдим, келердин астында жана Рысбек Акматбаев дегенде мишет этти. Ошодо бара алчу эмес, бара алчу эмес. Ал просто ошол анан даже көп айтат экен Рысбек Акматбаевтан коркуп, анан коркпой эле даже мен мына азыр кат сабатыңар жоюлганбы? Библиотека деген бар. Библиотекада Агым деген кесип бар. Агымда мен Рысбек Акматбаев өлүп элегенде тирүү кезинде 30 апрелде интервью бергем. Рысбек Акматбаев деген не признаю, мен андан коркпойм. Менин артымда эл бар, мунун артында ашып кетсе 100, ашып кетсе 1000 бандит бар. Менин артымда 70 000 жумгалдыктар бар. Деп интервью бергем. Рысбек Акматбаев өлүп элегенде деп ошо 2006-жылдын 30 апрелинде любой библиотека пачканы көтөрсөңөр Агым деген кесиптен чыгат. Ошондон
13 күн өтпөй 13 майда Акматбаевди атышат шаардан, мечиттен чыгып аткан жерден атып кетишет экен, татарат атып кетишет. Азыр болсо Көлбай бакча тап коюшту. Через 10 күндөн кийин 2006 жылы 23 майдан биз шаарга келбей коюш керек болчу. Шаарга келип эс алып жүрүп атсам ошол жерден келип туруп спецназ келип кармап кетти көчөдөн. 50 спецназ келди, мен кармайм деп. Мен жанымда 4 жан жоккорум бар. 50 спецназ кармап кетти, анан баягы любой жерде лидер сезет экен. Мисалы, мен мына бир гана нерсени салыштырып кетейинчи. Жумгал эли эмне болуп алдырып жүрөт. Менен башка лидер жок экен. Муну жумгалтардын мойнуна алсын. Чыкпайт беле экинчи болуп. Экинчи болуп бирөө чыга албайт беле. Эч ким чыккан жок. Алдырып ийишти ошону. Бүт кайра мурунку позицияларга келди. Мен болсо бир жыл СИЗОдо отуруп, бирок соттон отуруп чыктым. Кылмыш иштерин ачты ошол кара кече боюнча. Илди Феликс өчөшүп калыптыр. Илди аябай СИЗОдо катты отурдум. СИЗОдон кайра наоборот буларды жамандадым. Кестерге интервью бердим. Кестерге интервью берип чыгарып атам адвокатым аркылуу. Элим бар таң калып калдым. Бу түрмөдө отуруп да коркпойт турбайбы деп. Феликс Куруповдун Бакиевдин баягы ноябрьский активдүү ноябрьский митингесине да 100 000 киши чыгып, ошого мен ошол отко бензин чачтым. Анан берден дагы бир нерсе айта кетейин. Лидерден көп нерсе алат экен. Мен лидерлигимди мына кара кечеге кетер заматта алдырып койду жумгалтар. Кара кече бүт алдырып коюшту. Эми так эле ошондой мына мисалы мына кечеги события. ККМ башчысы Камчыбек Ташиевди кызматына алып койду, лидерди. Почти. Андан чоң лидер тиги Садыр Жапаров. Эми ОПГ менен ворлор эми кайра баш көтөрбөсө болду. Көтөрбөсө болду. Ал темага ошону лидерин зависит экен, оказывается. Ал темага келебиз. Улла мырза. Анан мен өмүр таржымалыңызды карасам, 2008 жылы Мусулмандар союзунун төрагасы болупсуз да. Бул эмне болгон союз? Анан кантип ага төрага болдуңуз? Эмне болгон Мусулмандар союзу? Мусулмандар союзунун төрагасы болгон себебим тиги Бакир Турсунбай Бакир уулу Бошиомуз менен экөөбүз тандем түзүп, ошол неме Эс Кыргызстан боюнча кыдырып, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык көл, баарын кыдырып, нарын, чүй баарын кыдырып, анан мусулмандарга митинг өткөзүп, анан ошол жерден экөөбүз тең төрага болгонбуз Мусулмандар союзуна. Анан кийин бизде эл абдан көп колдорун көрүп, Бакиевдин эси чыгып, аны Малайзияга эл чыгып жиберди. Турсунбай Бакир уулу. Бар экөөбүздүн аркасы эл турганын көрдү, анан соодалаш болчу. Мына 20 жыл мурунку саясат ушундай соодалаш саясат болчу. Соодалашып, мен угул жердин баарын тазалап, мен кара кечеден коркуп калган экен. 3 жылга чейин жаппай жүрдү, коркуп. Угул жердин баарын жаап, мени баарын тазалап, ошондой соодалаш беришти. Анан кандидат президентке чыга берсем, чыга берет турбайм мен деп туруп, чыга берем десем, чыга бер деп жолдо ошого соодалашты. Мен кандидат президент болуп чыгам анда дедим. Мага кызмат берип койдуңар, Бакирууна кызмат бердиңер. Опять эле кызматка такалып атты. Силер берип коюп кара кечени бир алдырып, эсиңер түшкөн, эсиңер чыккан. Ала албай койдуңар мени түрмөгө араң калдыңар. Мындан да жаман кылам деп ошону соодалашкам алар менен. Десем, кандидат президент болом давайте десем. Я боло койду анан. Кандидат президент болуп анан ошол тияк бияктан ошол короче булар бузган эмес, кандидат президент болом болду. Анан деги эле өзүңүз мындай намаз окуйсуз, өзүңүздү мусулманмын деп эсептейсиз. Ислам принциптерин карманасыз. Деги эле ислам өзү сиз үчүн эмне? Бул деген принциппи же болбосо бул идеологиябы сизге күндөлүк жашооңузга, же болбосо тек гана ата энеңиз мусулман болуп калган үчүн эле сиз да мусулман болушуңуз керек дегендей карманасызбы бул исламды? Ислам мен үчүн святое. Мен үчүн бул бешке путевка ислам деген бул. Анткени исламды толук кармасаң, баардык шарттарын аткарсаң, таза жүрсөң, кыянаттык, жамандык кылбасаң элдерге, бирөөлөргө жамандык кылбасаң, самый главный Аллахтын астында күнөөң жок болсо, 5 маал намаз окусаң, ошол өлөс бар. Өлгөндөн кийин кабыр жасоосу башталат. Кабыр жасоосунан эле көр азабын тартпай, көрдө чылан чакпай, чаян жебей тыныч жашайм десең, көрүңдү
нурду толтурсун десең, оттолбой нурду толтурсун десең. Анан акыры кыямат башталат, акыры кыяматта көрдөн тирилебиз баарыбыз. Тирилгенден кийин Аллахтын астында чоң сот болот. Ден суда чоң сот болот акыры кыяматта. Ошо соттон деяниябызга жараша, кылган кылыбызга жараша же тозокко кулайбыз, же бешикке чыгабыз. Мына ошол бешикке жатат, анткени душа өлбөйт экен да, к сожалению. Душа өлүп калбайт экен да, баягы таш, жалбырак же дарак сыяктуу болуп биз өлүп жок болуп, чирип жок болуп кетпейт экенбиз. Душа тирүү тура берет экен, душа тирүү тура берет экен. Душа дегенчи могу. Орусча душа, кыргызчасы эмне болот? Жан, рух, аң сезим тирүү калат экен. Анан бул же бул өмүр бою тозокто кыйналат экен, же өмүр бою бешикте жатат экен. Анан кайсы акылдуу киши өзүн тозокко кыйнагысы келсин. Ошондуктан мен ошол ислам принциптерин кайта карманганым бул ошол святое мен үчүн. Анан Нурлан мырза, мына карасам, абакта бир туруп абакка кирип, кайра чыгып, соттолуп, соттон сотко баягы сүйлөлүп дегендей, ошондой көрүнүштөр көп экен да. Анан ошол козголгон кылмыш иштерин карасам, мындай бир беренелер жүрөт. Терроризмге элдүүндө, терроризмди актоо, расалык, диндик, улуттар аралык кастыкты козгогон деген ушундай беренелер жүрөт. Чындап эле ушундай кылмыштарды мындай кылдыңыз беле? Ой, эч кандай терроризмди эч кандай колдогон эмесмин. Эч кандай тиги ошол Курандан цитаталар келтирип сүйлөп койгонум эле. Атамбаев ошол кезде мен почему-то Бакиевский деп эсептечи, Бакиевскийдин баарын жек көрчү Атамбаев. Баарын булардын куйруктарын мана тазалайм деп максат кылчу, жоготом, каматам дечи, и так кылды ошондой. Анан ошо Бакиевский деп эле ошо шылтоо кылып эле ошо Курандан цитата келтирип, хадистерди сүйлөп койгонум үчүн эле. Анан Сирия боюнча акыбал боюнча сүйлөп кой деп. Сирияда акыбал боюнча сүйлөсөм туура эле сүйлөп турмун да. Акыры тиги Башар Асадты былтыр колдоду го. Революция кылып тиги ошол тиги оппозициясы, демократиялык оппозиция болуп чыкты го жана. Азыркы президент ким? Жулани деген барып Башар Асад деген бул монстр болгон экен, билесиз? Былтыр Сирияда жер алдынан түрмөлөр чыкпады. Жер алдынан канча 100 миллион кишини булар жер алдына салып коюп эле 20-30 жылап кыйнаптыр. Мына көрүңүз, уже буларды Башар Асад Москвага качкандай билип калды. Анан получается мен Башар Асадтын оппозициясы бияктан туруп сүйлөп коюп турмун болгон. Ошол оппозиция катарга алып кетти менди убагында. Мына карасам Аллахтын астында күнөөм деле жок экен. Башар Асадты монстрду тиранды, который жердин астында ойлоп койт, түрлүү адамды жердин астына алып кыйнаган, жердин астында жашын түрмөлөр, секреттин түрмөлөр. Бизде ошондой секреттин түрмө Кыргызстандан чыгып көрсүнчү. Эмне болот ойлоп койгула, какой-то бийликтин алдына секретный жердин түрмө деген окуп көрүш, кандай ызчоолорун элестетиңиз. Сирия жөнүндө деле көпчүлүк эмес, бир эки эле цитата келтирип койгом. Башар Асад туура эмес кылып атат деп койгом. Болду, ошол сөзү менен калып кеткен. Анан мынау Кыргызстандагы 2005-2010, 2020 жылдар бийлик алмашуу болду. Ушунун мындай бир карасаңыз өзүңүз, сиз эми саясатты ичинен да аралашып жүрдүңүз, анча-мынча мен деген лидерлеримдин мындай сахнанын артындагы сүйлөшүүлөрүн, оюндарын билесиз. Ошондой адам катары ушул 3 жылдагы окуяларды баарын ыңкылап десе болобу? Кандай статус берсе болот негизи буга? Жөн эле бирин-бири көңтөрө коюу же кандай? Биринчи айтып атпайбы? Биздин биринчи идейный революциябызды партийный номенклатура, эски партократтар, СССРдан калган эски партократтар, Курманбек Бакиев, Феликс Куулов, Үсөн Сыдыковдор өз кызыкчылыгын пайдаланып каш кылып жиберишкен. Анткени Акаевдин закондору, кадрлары коррупция өз ордунда калган. Мен муну жөнүндө айтып жаткам. Өз ордунда калган бул эч кандай революция эмес. Өз ордунда калды да бар. Болгондо партия алмашпашты. Экинчи революцияга мен башка каршы болчу. Экинчи революция жөн эле Горобастын революциясы. Атамбаевдин эле амбициясы Текебай экөөнүн. Биз байлыкка жетпей калдык. Биз кызматсыз калдык деп эле келип эле жөн эле келип эле куралдуу келип эле элди уюштуруп келип басып алышкан. Муну революция деп эсептебейм муну. Куралдуу көңтөрүш дейм. Конунчулук болгону. Революция деп эсептебейм. Чыныгы революция 2020 болду го дейм. Ошондо мына 20-да баштап мына ошо революциянын аркасы менен келген Садыр Жапаров мына Ташиев экөө Кыргызстанды абдан оңдошту. Муну моюнгаш керек. Бүт оңдоду. Анан криминалдык чөйрөдөгү Төбөл Камчы Көлбаев Коля жок кылынды. Ошондо эми сиз мындай эл билген маалыматтан
тышкаркы дагы бир мындай бир маалыматтар, инсайдердик маалыматтар сизде көп. Анын кайсы бирин айтсаңыз, кайсы бири ичиңизде жүрөт дегендей. Ошондо Камчы Көлбаев жок кылынды. Криминалдык баягы система, жанагындай авторитеттер, положение тиги бу дегендер, жергиликтүү баягы регионалдык баягы төбөлдөр, иерархия ошондо толугу менен жок болду ошондо. Эми мен айтып атпайм тиги, мен мажбурлоо ошо бийликтин, любой бийликтин ушундай эле мажбурлоонун запасын чегип келатам. Бакиевдин заманында отурганда тиги Каракеч ойчу отурганда 2006-2007 отурдум бир жыл. Чоңуйлар менен отурдум. Буларды абдан жаман, бул напрягсыз кылып жатат адам, напрягать этип жатат. Не, ти ана бу бесплатно. Ошол үчүн мен буларды жек көрөм. Мен уже стойко отвращение пайда болгон шакалдарга. Эч кандай интеллигенция жок. Булардын ою бир гана кайф алуу. Аша чегүү же укол сайын кайф алуу, курсак тойсо болду. Башка кайгысы жок бул чорный идиоттордун. Башка эч кайгысы жок болду. Анан ошолар адам бул, малдар да мал. Идеясы болсо бүт куфарский, кафырлардын идеясы жана воровской деген жана Россиядан идеялар бүт. Только тала, тоно, же, жут, өлтүр, талкала. Ошол үчүн мен буларга каршы чыкпадым. Мен анткени булар стойко отвращение. Булар менен жүрсөм только напряжение. Мен ошо бир жыл напряжение отурдум булар менен. Бирок өзүмдүн берген жокмун. Байман Эркинбаевдин убийцасы Боп Рузметовдун оозун талкай чаптым. Муну бүт билет. Мага келип тишкен оозун талкай урдум. Андан кийин экинчи атамай түшүнө калып кеттим. Опять эле барсам, опять эле ошо система чоңуйлар деп. Бирок жау деген менен тиги эме болуп калыптыр. Коммерция болуп кеткен, коммерциялашып. Башчы коммерциант болсо, баары эле коммерциянт экен. Тиги вор в законе деген Көлбаев коммерциянт болуп кеткен. Акча сатылып бүт эле акча чечип калган. Бул же чоңуйлардын баягы илгерки идеясы жок, чыныгы воровскойдо жок да булар. Булар чыныгы воровскойдо эмне? Идея эмне? Тиги администрация баш үйбө бүт зектер жакшы болду, булар ошол болгочу. Ошону да кыла албагачтыр уже кийин уже администрация баш ийиле коркушу эле бар анан. Жалтакташып эле анан. Бирок бир кыйын да, напряженка бар да, сен кимсиң анан деген анан. Мен ошон үчүн булар менен жүргөндө өзүңдү безопасность сезбейсиң, постоянно напряженка. Ошо напряженка үчүн мен буларды жек көрөм аябай. Напряженка создавайлы. Ошон үчүн мен буларды жек көрбөйм, буларга каршы чыгып, идеясы каршы чыгып, сен кафырдын идеясына айтасың, сен койла киргизсиң, кафырсың, сен Камчы Көлбаев кафырсың, 3 жыл кайтылып бердим. Тозокко чөзсүң, өсөң тозокко чөзсүң деп кайра кайтып бердим. Ошон менен ошон үчүн булар менен душмандашып калдым. Еще булардын чорный хотун ошо сен айтканда террористти сындырган 27 зорда жана мусулман ислам балдар. 100 эле бала 700 чорный тапрата сабап кубалап 27 зорда сындырып чорный хотту. Мусулманский хот болуп калган. Мусулманский хот мына дана демократ ошол болду. Мисалы Атамбай бийди коркуп бул исламисттер менен чоңуйлар бирин союп өлтүрөт койду, эки жакка бөлүп, тилерди плейске тең режим айдап киришти, кыртыга. Камерасыз эмеге. Чоңуйларды далактатып коюп койду. Кенен чоңун басылып, аракта той ичирип, чоңуйлар наша шектирип, эркин зона коюп коюшту. Ошондо мен көрдүм, мен барганда как раз начальник колонии постоянно мушташып зөкүр менен барбадымбы? Барганда ошону көрдүм. Закрытый да баягы парковка отуруп койгон багы. Унужный 100 мусулманды. Мына демократия. Амирди бирөөнү коюп коюптур. Амирге каалабасаң баш ийбейсиң. Мен бир гана Аллахка баш иймин, Амирдин не признай деп койсун, болду, өзүнчө кандай баягы. Баш ийбейм, 5 мал намаз окуп, чогултуп тамак иче бересиң. Бирок мен баш ийбейм, болду деп койсун. Амирге. Булардын ошо попробуй чоңуна айтып көрчү. Баш ийбейм. Ошол замат колуктун сындырып, сындырып жериңде сындырып чоңуна ошондой жасаттылар. Акмакчылык дагы напряг акмактар ушулар да, чоңуйлар. Анан сизге суроо бердим да, 2005, 2010, 2020дагы ошол окуялардын арасынан кайсынысын ыңкылап дегенге жакыныраак десем, мен 2020 деп айттым. 20 ыңкылапка жакыныраак. Ошондо демек бул бийликти эл алып келип койду. Мындай анча-мынча жана эмис сөздөр бар го, мындай каралар, чорныйлар да буга аралашып, бул таканчык болуп берип келишине ошолор да жардам берди деген бул. Эч кандай чорный аралашкан жок. Бул айтып атам го,
Улардан коммерсант болуп бүтүшкөн, эч кандай чоң аралашкан жок. Мен билгеним мен ошондо мен да түрмөдө отурам, колония поселениеде отурам. Эл өзү эле көтөрүлдү. Шайлоого нааразы болуп жанагы ошо кездеги жанагы Мекеним Кыргызстан. мекеним Кыргызстан, ошо биригип баары биригип жанагы олигарх, депутаттар, коррупциялар партиялары утуп кетишти. Эл каршы болуп, нааразы болуп каршы чыкты. Аябай каршы чыгып, эл чынап көтөрүлдү бердин. Ошо жерде канча бир 10.000 киши эле барып революция кылып койду. 10.000, 20.000 киши. Анан эртеси эл көбөйүп кетти. Ошол эле түнү, ошол 5-октябрь түнү барып Садыр Жапаровду чыгарып келишти. Ташиев баш болуп калып чыгарып келишти. Бери чыныгы эл көтөрүлдү. Эч кандай чордун изи да жок болчу. Түшүнүктүү. Анан ошентип сиз чынында эле бул инкылап болду. Анан көрдүк го кандай бир жакшы иштер болду, ийгиликтер болду дегендей кылып айттыңыз. Андан кийин ушул тандем, бийликтеги тандем тарыхында эң узак жашаган тандем болду. Эки дос, жанагы Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев. Анан кийин эми сиз мындай сайттарды, жаңылыктарды, соц тармактарды карап турат эле болушуңуз керек. Анан бул тандемдин дагы доору бүттү. Генералды алды Садыр Жапаров. Эмнеге алганын себебин дагы айтты. Анан эмне болот мындай келечекке кандай бир прогноз берет элеңиз? Эми берден айтып атпайбы? Любой күрөштүн лидери болот. Жана кара кечеде коррупцияга каршы күрөшүүдө айтып атпайбы? Мени камап койгондо мен аркама Жумгал эле лидер алып чыгылган жок. Же чыныгы достойно ошо лидер болбой калды. Алып чыгылган жок. Ошо менен мурунку позициялары бүт келди. Мурунку коррупцияга кирип алды. Дагы кийинки революцияга чейин иштешти, дагы 5 жыл. Анан кийин бара-бара могу 20-жылкы революциядан кийин анан Садыр Жапаров аяка Ташиев экөө порядок кылышты. То есть баягы менин идеяларым келди да, мамлекет жалпы мамлекет өткөрүү. Менин идеям акыр жеңди. 15 жылдан кийин болсо да жеңди. 20 жылдан кийин. Опять Садыр Жапаровго такалат бердин. Садыр Жапаров менен Ташиев оңдоду аяктычы. Тагы ошондой эле мына азыркы эмеден дагы мына Ташиев ОПГларга каршы, ворлорго каршы күрөштү баштап туруп, камчы көлбөйт аты өлтүртүп там каршылык көрсөткөн үчүн. Вор болом деп жүргөнүн баарын чөгөлөтүп, кесип суратып, ОПГлерден талкалап, порядок кылып, эксплуатация кылып, зоналардын баарына ошо форма кийгизип, жанагы муну айтпайм, мурун жолко ошо только террористтер форма кийип отурчу, азыр болсо бүт чону да кийет жала форманы. Бүт кийет порядок. Мурун айтып атам го, мен отурган кезде террористтер кийчи форма кийип, жанагы роба Зековский. Азыр болсо жалпы чорный кийди, баарына кийди, баарын чачын алды, баарын талкалады. Мындай айтканда талкалады, чорный ход сынды. Мусулмандар болсо Италия, бир гана Аллах ашем тынч отурат, Италия баш болуп террористтер. Чорный ход бүт сынды, сону порядок кылып, мына берден Ташиевдин боевойлук, боксерлук духу менен болгон. Естественно, бул Садыр Жапаровдун совети менен көзөмөлүндө болуп турду, естественно. Эми мондай жакшы оң колду, өзүнүн жан жөкөрүн кызматтан алып коюп, Садыр Жапаров кандай кыйын болуп калбайбы дейм да. Ал мурунку ворлор баш көтөрүп калбайбы, ОПГлар баш көтөрбөйбү? Кийинки келген эмени башкарып калган, ГКМ башкарып кеткен кийинкисинин атын деле жаттай элекмин. Ошол кандай күрөштү улантып кетет? Так Ташиевде улантып кете алабы күрөштү? Демек убакыт көрсөтөт дегенде. Убакыт көрсөтөт. Анан берден оор болуп калат албетте. Тиги берде бир интервьюсунда, акыркы интервьюсунда Садыр Жапаров өзү айткан жери бар, эме деп. Ошол Көлбаев бирисинин денеге чыка Кыргызстан мамлекетин артка тарткан аябай жаман күч болду, таасир болду. Мен жетектеп турдум, бул курьер этеп турдум, жалпы башкы командасы катары. Ташиевке приказ берип, мондай кылгыла. Каршылык көрсөтсө, ошол көз тазалала дегенге чейин ошондой эмелерди Садыр Жапаров өзү жетектеп туруптур. Эми ошо боюнча эркиндей калса болду. Болбосо булар эми баш көтөрчү болсо, Ташиев кызматтан кетип булар баш көтөрчү болсо. Анда баарына кыйын болот. Дал эле ошол президенттин үйлөсүндө кыйын болот. Кыйын болот. Булар баш көтөрүп болуш керек. Пикириңиз түшүнүктүү. Эми мына дүйнөлүк саясатта чоң оюнчулар, ири державалар, Америка, Кытай, Орусия негизги баягы оюнчулар. Ошолордун өзара мамилелериндеги комбинацияларды эми көрүп жүрсөңүз керек, байкап атсаңыз керек, окуп атсаңыз керек. Анан ошол ири державалар ресурс талашып, мындай таасир талашып, кадимкидей эле тирешип келишет. Илгертеден эле. Анан
Ошондон улам мына жакынкы жылдарда негизи геосаясат кескин өзгөрөт, аткүл дүйнөнүн картасы өзгөрөт деген ушундай жоромолдор айтылып келатат. Сиздин пикириңиз кандай буга? Геосаясат өскөрүлүп келатат. Ооба, тиги беден Путин катылуун көрсөттү. Украинада орус тилдүүлөрдү, орустарды сактайт деген ой менен барып Украинаны тең басып алды Путин. Өзүн коп койду. Санкцияда караган жок. Они выжили, ядерное оружие, там Искендер Орешник менен дүйнөсүн коркутуп турат. Дубинкой размахивается. Анан экинчи тарапта Трамп деген бар. Трамп болсо Гренландияны басып алам деп атат, Канаданы басып алам кошом деп атат Америкага. Венесуэланын башчысы Мадурону пленге түшүрүп кетишти. Анан бери уже мурункудай однополярный болбойт. Мурункудай Америка дөгүрсүп дүйнөсүнө полицейский функцияларды аткара албай калды. Беден уже двуполярный. Бул жерде акыркы кезде күч өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүп атат го. Оонун мисалы эч нерсе жарабай калды азыр. Оонун эч нерсе жарабай калды. Оонун эч нерсе өтпөй калды. Оон деген авторитет түштү. Азыр ошо күчтүү, ким күчтүү болсо ошонун сөзү болуп калды. Бери албетте драконду былгып Кытай жатат. Миллиардтаган Кытай жатат. С ядерным оружием, там, с огромной армией. Путин болсо дүйнө жүзүн күчүн көрсөтүп, по-любому 4 жылдан бери согушат, бирок көрсөттү, күчүн көрсөттү, баарын көрсөттү, ядерный оружиясын баарын көрсөтүп, коркутуп турат. Тиякта ошо Трамп күчтүү лидер экен, ошо келип Евро лидерлери болсо чымат этип салышты, чумолор чыгып калды, булар кайпактагылар качты мынтип. Беден тынч эле Алла Таала сактап турат, бакыш ошол мусулман өлкөлөр тынч турат пока. Турция өлкөлөрү своим котле варятся бар. Анан беден ошо тиги опять эле Израилде жана Газа, кичинекей Газа ал жетпей атат, кичинекей Хамаска ал жетпей атат. Согушуп ал жетпей кичинекей эле Хамаска. Бул жерден жерин алып туннелге эле согушуп өтүшөт экен. Былтыр обмендерин көрдүк. Бир эле трупка, еврейдин бир трубуна өлүгүнө 1000 киши коюп атышты, 1000 киши алмашышты. Күчтүү да, күч, все равно любой жерде күч роль ойноп атат азыр. Эми жеке ал ички саясат, тышкы саясатты бир сыйра айттык, өтмүшүңүздү айттык. Эми бүгүнкү күнгө келсек, сиз азыр эмне иш менен алексиз? Мен кээде бир видеолорду көрүп калам өзүңүздүн баракчаларыңыздан, бир банктарга кирип, анан бир көп акчаларды кассадан шытыратып санап аткан видеолоруңузду мен да көрүп калам. Анан комментарийлерди жазышат. Нурлан байке, бул кантип ушинтип көп акча тапса болот, айтып коюңузчу депчи. Мисалы үчүн мага деле кызык да, бул кандай? Эми бул реферальный бизнес. Это реферальный бизнес, это не имея под собой, под рукой товаров народного потребления, мисалы одежда, продукты, там завод, эч кандай продукцияң жок. Бирок сен маркетплейстерге жармаша калдың, реферальный ссылка менен жармаша калып туруп, волнага кошулуп калдың. Бирок анын үчүн сен не менее 100 000 подписчигиң болуш керек. Какой-то сайтта, YouTube'да же TikTok'то же Instagram'да. Анан ошо реферальный ссылка менен кошула калып туруп, волнага түшүп калсаң, ошо кезде подряд сага ошол эле эч кандай товар эметпейсиң. Бирок ошо рекламалап эле ошону жарнама аркылуу. Жарнама аркылуу эле ошол. Анан сиздин ошо көрүүчүлөрүңүз көп болсо, миллион сомдой түшүп турат ооба. Бир сөз менен жарнама аркылуу өзүңүздүн жеке баягы аккаунтуңуз, көрүүчүлөрүңүз көп болсо, таасирдүү адам болсо, 100 000ден кем болбош керек да. 150 000 болсо андан жакшы, миллион болсо андан жакшы. Анан мурда саясатта экениңизде имиджиңиз башкача болчу. Бир сөз менен айтканда олуттуураак Мотоев, Нурлан Мотоев элеңиз. Түгүл мен ошондо өзүм баягы апталык программам бар эле, ошондо маек катары эсиңизде, Борбордук аянтта экөөбүз ар бери басып. Мен даже күнүнөн бери эсимде. 2010 жылы где-то 30 октябрда болчу. Ооба. 15 жыл болуптур. Анан кадимкидей мурдагы имиджиңиз костюмшум менен, галстук менен, анан бир аз толугураак элеңиз дегендей. Анан азыр болсо мындай имидж өзгөрдү. Мен баягы TikTok'то карайм, баягында алтын кийимдерди кийип, алтын чынжыр баягы эмне тренд болуп атса ошол
буюм колуңузда же мойнуңузда же очки же кепка дегендей. Бул менимче мындай сиздин ушул ошо кардарларды тартуудагы эле мындай бир соодадагы имиджиңиз го дейм да. Сиз Нукура Нурлан Мотоев, ал башка. Үйүңүздө башкача эле болот болушуңуз керек. Ал тек гана ошол өзүңүздүн баягы катталуучуларыңызга болгон эле бир образыңыз болуш керек, Эми образды айта албайм. Мен өзүм свободный жашаган жошурум. Я люблю свободу. Душа желает, алтын кийгим келет кийем. Жеңиңиз келет жейсиз. Ошо блок тартам. Эмне жегим келсе халал, естественно, халал там. Чочко, арак, вино аралашпаш керек, ит аралашпаш керек. Жегим келгенде жейм. Душа что желает? Мен воля хочу, свободу хочу, понимаете? Надоело жить под напрягом. Зона ачсаң чорлордун напрягында. Воля ачсаң власттын напрягында. Качанга чейин напряг болуп жашайбыз. Мен ээн эркин жашагым келет. Бир берилген өмүрдө. Бир келген өмүрдө. Анан Анан өлүп калсаң тозокосуң, дагы напряг. Өмүр бою напряг болуп жүрөт өспүн. Анан соц тармактарды карасак, сиздин контенттериңиз өтө популярдуу да. Көп ошол канча 20 жыл 30 жыл мурунку саясатчылар болобу, ырчылар болобу, башка публиканын адамдар болобу жылт өтүп жок болду. Анан сиз азыр да трендке ошол волнаны кармадыңыз да. Анан кийин бирок байкап атасызбы, мурдагы Нурлан Мотоев саясатчы катары эмес, сизди мындай бир чыгарган видеолоруңузду жылмаюу менен карашат. Анан кайра сиз баягы мурдагы олуттуу Нурлан Мотоевка кайтып келейин деген бир ой жокпу? Мындай такырымда анча мынча кемирээк күлгөн, колду сөмөйнү мынантип алып, саясатчылар демейде ушинтип сүйлөйт го. Олуттуу болгон Нурлан Мотоевка кайтып келейин деген ой барбы? Эми мен өзүмдү вполне олуттуу деп эле эсептейм. Олуттуу это серьезный, да? Серьезный эле эсептейм өзүмдү олуттуу. Анан тиги эми саясатчы кезде башкача эле макул болсоңуз эми керек. ооба, саясатчы кезде башкача болгондо азыр эме дейт. Эми саясатты Садыр Жапаров айтпады. Кыргызстандын жоопкерчилиги мен өз мойнума алам. 10 жыл ближайший мага мешет этпегиле дебеди. Анан ал алса анан мен чыгарып олуттуу сүйлөсөм. Система өзү ошондой болсо, Система өзү ошондой болсо, ооба, анан мен эмне сүйлөйм, чыгарып бакылдап сүйлөй бергенде тилин азабын тартып түрмөгө түшүп калышым мүмкүн. Мен жашоонун жыргалышын көрбөй эле эмне түрмөлөп жүрөйүм мен. Эгер парламентаризм болсо анда башкача кеп болмок, Парламентаризм болсо ооба башкача, ар ким өз оюн ачык айтмак, тигитмек, минтпек. Анан бул жерден билесиң 20-жылы Садыр Жапаров айткан. Бүт жоопкерчиликти мен мойнума алып атам, мен жооп берем өзүмө. Мага мешет этпегиле деген сыяктуу сүйлөгөн. Бир сөз жетиштүү болду ошо. Ага мешет келемди. Алсынчы көрсүнчү, кылсынчы көрөлү. Садыр Жапаров. Биз учпай эле туруп туралы. Ооба. Анан эми үй бүлөлүк жашооңуз боюнча уңкур чуңкуруна чейин мен казганды жактыра бербейм, бирок өзүңүз тиешелүү деңгээлде жооп берсеңиз болот. Өзүңүздүн жашооңузда, үй бүлөлүк жашооңузда бир нече никени баштан өткөрдүңүз. Бул бир чети тагдыр. Сиз мусулман катары муну тагдыр деп түшүнсөңүз керек. Анан негизи өзүңүз кандай кабыл аласыз? Бул маңдайга жазылган жазмыш деп кабыл аласызбы буга чейинки никелериңизди? Же өзүңүздүн тандоолоруңуз ошондой болду? Эми мен никелер пикелерде отурбайм. Мага катын баш ийбейби? Бара кой деп айдап жолгоно салам. Болбосо үстүнө катын алып таштайм. Үстүнө катын алам, ал чыдабай качат. Болду ошол эле. Мен айтпайм, мен эркин жашагым келет. Мен зона өссөң, чоңурлардан напряг болсо, волага чыксаң, власттан напряг болсо, власттан напряг эле ошол да жана. Мисалы мен ишиме жүрүм, Карстада мошенниктерден акча өндүрүп атсам, бир жумасына милиция сөз бир чакырасың. Милицияның власты, напрягты. Объяснение жаскан напрягты жасап отурасың. Мошенниктин ит аброй үчүн мен аброюма доо кетирип, сен ошого жасап отурасың. Аброй менен бул миллион сом жоголган. Анан зонага түшсөң, чоңурлардын напрягында болсоң, ойласаң, ошо власттын напрягында болсоң, милицияң деле напрягты. Анан үйгө киргенде мен катын напряг этип туруш керек. Пошла дейм, да пошла ты, жакпайбы баары. Всё, вот дверь открой, всё. Кете бер. Жакса чогуу жашасаң жаша, бул деп туруп болбосо үстүнөн нагыла катын алам. Катын алам, мына катын. Каласың кете бер, всё. Эркин жашагыңды tutпайм. Негизи
бир нече аял алууга болгон көз карашыңыз кандай? Негизи биз светтик өлкөбүз. Көп аял алуу мындай кылмыш деп эсептелинет. Светтик өлкөнүн мыйзамы. Шариятта эми кандай экенин билесиз. Мүмкүнчүлүк бар. Шартка, ыңгайга карап туруп, бирден көп аял алганга болот дегендей. Анан негизи эле өзүңүз ушул мындай аял затына болгон мамилеңиз нары жагынан кандай? Идеалдуу аял деп кандай, кимди эсептейсиз? Мен өткөн келинчектердин баары билет. Мен аябай идеалдуу ата экеним, идеалдуу күйөө экенимди билишет баары. Ошон үчүн көп балалуу болдум да, анан баары билишет. Өздөрүнүн мүнөзүнө жараша, ажырашып кетсем өз мүнөздөрүнө жараша. Анан прям чисто идеальный аял жок го дейм. Идеальный аял жок Кыргызстанда. Кыргызстан жок, по крайней мере. Идеалдуу эркек да жок. Идеальный эркек да жок. Бирок ошо мурдагы никедеги аялдарыңыз менен балдарын мен видеодон көрүп калдым. Кадимкидей анын да акысын берип, анын баягы алтын жасалгаларды алып берип, чакырып. Ооба, мурдагы аялдарыма колум жеткенине баарына мурунку аялдарыма, балдарыма, то есть ошо ким баласы ошо балдарыма колумдан жеткен ошо берүүгө аракет кылам. Квартира алып берүүгө аракет кылам, акча берип турам. Чыккырам, айтам, анан гордиться этип 4-5 баланы көрсөтпөй жүрүшөт. Гордойлугу себебинен көрсөтпөй жүрүшөт. Колум жеткенине, связым барына бүт берип атам. Акча берип атам, жардам берип атам. Үй алып берип атам, машина алып берип атам. Анткени балдарыңыздын энеси. Ооба, балдардын энеси, балдарым үчүн берип атам. Анан мынау саясатты дагы көрдүңүз. Башында советтик коомду көрдүңүз, Америкадагы системаны көрдүңүз, гезитке макала жаздыңыз, кара кечеде иштеп көрдүңүз, көмүркар болуп. Анан могу бийлик алмашуулар процесстерди көрдүңүз, ичинен сыртынан байкадыңыз дегендей. Анан бул нерселерди дал ушул заманда, ушул коомдо сизди жашатты Нурлан Мотуев кылып. Ошол нерселерди эмне үчүн сизди көрсөттү, жазмыш жараткан? Ошонун мааниси эмне үчүн ошондой ош кыйыш жолдорду көрсөттү дал сизге? Анын мааниси эмне деп ойлойсуз? Эмне үчүн ошондой тагдырларды берди сизге? Азыр мына бүгүнкү күнгө чейин кандай өйдө ылдыйды көрсөңүз? Мисалы, мурунку эмелерди айтпай эле коеюн, аалымдарды. Жана интернет айбырдан өнүккөн заманда айтпайм, азыр элдер телевизион көрүп, бүт интернетке түшкөн. Анан акыркы эле аалымбы, тиги устаз айтып атпайбы? Эрмек Тынай уулу деген. Сага проблема келбей калса, ошол күн начар күнгө ойло дейт. Алла Таала сүйгөн пендесине проблема жиберет экен. Сыноолор жиберет. Ошол сыноолор себептен бул дүйнөдөн сенин күнөөң кечет. Мисалы, прямой хадис бар го. Эгерде кимди оору басса, проблема болсо, көңүлү сынса, кайгырса, көңүлү чөксө, проблема болсо, даже колуна тикене кирип кетсе дейт. Ошол себептен Алла Тааланын күнөөсүн кечирет экен. Анан кээ бирөөлөр айтышкен, ошол эле алымдар айтчу да. Бар видеодо толтура. Кимгедир 40 күн проблема болсо корксун дептир, акыретинен корксун дептир. Мисалы, ошол эле чоң капыр азыр тозокто келип аткан фараондун баш коргон эмес, өмүр бою баш коргон эмес, мисалы, фараондун. Өзүн кудай деп эсептеген. Азыр каякта, тозокто. Баш ооруптур, өмүр бою баш ооруптур. Кээ бирөө сүнөт экен, мен эч жерим оорубай өттүм, мен деген минтип өттүм. Сен сүйүнбө, сен күйүн. Значит, сен тозокко даярдап атат, сен Алла Таала бул дүйнөнү жаратып атат. Зато сен тозокко даярдап атат, ошо сүйүнүп аткандарга. Проблема жок деп. Адамда проблема болуп туруш керек экен. Сону ош кыйыш. Анан мен ош кыйыштар ошол, мен надеюсь, милость Аллаха, что мен бешке даярдап атат, ошондуктан менде ушундай меники бурну жашоодо то түрмө, то көтөрүлмөй, то түрмө, то көтөрүлмөй, то жакшы жашоо, то аялың бар, то аялың жок. То ушундай бурный, белое, черное, черное, белое, черное, белое, белое, черное, белое, черное, ошол. Анан сумбурну жашоо. Улла мырза, эми багы сырткы имиджиңиз боюнча экөөбүз маектешкен жылдары таптакыр башкача элеңиз. Көлөмүңүз жагынан дагы анда аябай толук элеңиз. Азыр чач жасалгаңыз дагы өзгөргөн, мындай кээде сакал коюп коесуз, кээде алып коесуз. Анан
кийген кийимиңиз дагы өзүнчө стилде карманасыз. Ар кандай өзүңүз айткандай кийингиңиз келген стилде кийинесиз. Кааласаңыз костюм кийип коесуз, кааласаңыз башкача кепка кийип коесуз жанагы рэперлердин. Анан имиджиңиз өзгөрдү да. Анан өзүңүз дагы баягы мурдагыдай толук эмес, зыңкыйган, курсагы жок, курсагы тартылган. Мындай кадимки жигитсиз дегендей. Анан өзүнчө спорт залга барасызбы, машыгасызбы же мындай бир рационуңузда кандай бир нерсени тыйып, кандай бир нерсени жеп, ошондой бир нерселерди колдоносузбу? Эми имичти өскөргөн прическама сурап атасың, бул прическаны мен деген бул 88 жылдары анда 18 жашта юношамын армияга кетердин астында. СССР кез, СССРдин күчөп турган кез. Орустар, Москвалык орустар ага кез СССР эмес белек. Ушундай чач коюп чыгышкан, мода менен чыгышкан. Анан бир орус чыгып телевизордо сүйлөп туруп, папашам ага кезде жаман көрүп, ал сүйлөсөң отуруп алып белимчи деп мынтип атыптыр. Орусча, о кебетеңди урайын деп атыптыр. Мен папашам отурса, деп каткып туруп анан. Мен да ушундай прическа кылам десем, кылба дейт анан. Так кылып алдым, так ошондой кылып алдым. Ишке келсем да биякта студент балдар ушундай прическа коюшташыптыр ошо. Орустар туруп анан 88 жылдар анан. Коюп жетишкен жокмун. Армия алып келсе чачымды алып салышты. Бирок армиядан так ушундай прическа менен. Прическа менен келсем так ушундай прическа. Даже армиядан мен демилип атканда сүрөтүм бар. Гуглда терсең, Гуглда мотуй молосу армейский ушундай. Келсем, бир тууган инем Брачкам Нурдин университетине 89 жылы демилип алып келдим. Келсем, кыздар таң калып карап, биз Нурдинди красавчик дейбиз. Вот настоящий красавчик деп мен көрсөткөн. Мына настоящий красавчик деп мен көрсөткөн. Нурдин красавчик деп өзү жүрдү. Мына агасы деп таң калышкан кыздар кадимде. Ошо. Демек мен түшүндүм, коомго эле залалы тийбесе, өзүң көөдөнүң каалаган нерсени бир жасайм дедиңби? Арманданып эле жүрө бербей, өкүттө жүрө бербей жасап көр деп. Мен арманым жок. СССРда көрдүм. Америкага эң биринчи бардым. Америкада 5 жыл жашадым. 3 балам гражданин Америки. Американский паспорт $1 миллион турат. Мен $3 миллион балдарым бар. Паспорт боюнча эле. Трапаңды эле көтөрүп салды өткөндө. $1 миллион бербесең албайсың болду. Чоң байлыкты көрдүм. Баарын көрдүм. 11 балалуу болдум. Бүт көрдүм. Только 5 гана көргүм келет. Болду ошол. Менин арманым жок бул жашоодо. Бүт көрдүм. Бүт. Түрмөсүндө көрдүм. Түрмөсүндө муш чачта көрдүм. Бирок өзүмдүн эч качан берген жокмун. Ворно да каршы чыктым көз тирүүсүндө. Ал өлгөндөн сүйлөбөй. Эч арманым жок. Президенттерге да каршы сүйлөдүм. Ошол бурный жашоо менен келатам да айтор. Эми ушул маекти, пикирлешүү подкастты жыйынтыктоочу бир суроо, уруксат этиңиз. Адам ары урунуп, бери урунуп, жакшы адам да болуп көрүп, жаман начар адам да болуп көрүп, анан кийин ошентип өйдө төмөндү көрүп отуруп, адам өзүн издеп жүрүп отурат экен да. Негизи. Анан кийин ушул өңүттөн алганда Нурлан Мотуев аны көрдү, муну көрдү, өзүн таптыбы? Тапса, эмнеден тапты? Нурлан Мотуев бул дүйнөгө эмне үчүн жаратылган экен? Сиздин миссияңыз эмне экен? Ошону өзүңүз жообун таптыңызбы? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси боюнча, сен өзүңдү бул дүйнөдө жолоочу катары эле көр деген. Бул дүйнөнү менчикте болбот деген. Мен өзүм жолоочу катары жашайм, ошол үчүн бурун жашайм, сумбурун жашайм, ошол үчүн бийликке кызыкпайм. Эч шайлоого катышпайм, мисалы өткөн парламент шайлоого катышкан жокмун. Мен өзүмдү жолоочу катары жашайм. Көбү мени апенди катары көрүшөт. Кандай сен бийликке кызыкпайсың? Кызыкпайм. Всё, кызыкпайм. Эмне кереги бар? Өзүмдү ошо пайгамбардын хадиси боюнча бул дүйнө жолоочу катары көрөм. Мисалы ошол эле тирүү кезинде бейиши убада кылынган Умар бин Хаттаб сахаба, Абу Бакыр коркчу экен. Өлгөндөн эмне болом? Ойлоп кой, күнөөсү жок. Бейиш пайгамбар өзү абишетилген бейиши деген адамдар 10 кишинин экөөсү ошентип коркчу экен. Коркуп түнөмө ыйлап чыгыш экен, намаз окуп. Ал ошону бейишке эптеп келе албай атса, анан сен айткандай мен өзүмдү издеп бул дүйнөгө түкүргөнүм да жок. Бул дүйнөңдө мисалы жанагы хадисте айтылган эчкинин өлүгүн көтөрүп туруп мына бул дүйнөгө могу деген мына. Деген хадис бар го. Бул дүйнөгө мен түкүргөнүм да жок, урганым да жок бул дүйнөгө. Мага баары бир море поколено. Мен бейишке деп атам, бейишке. Бейиши болсо мен ошо чоң билет алган болом да ошогочу. Мен камдаган суроолордун баарын бердим Нурлан ага.
Рахмат атайын убакытты бөлүп келип бергениңизге. Берген суроолорума чын ыкыластан жооп бердиңиз. Тога тердин жооп бердиңиз. Баарына рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун, үй бүлөңүздө тынчылык болсун. Бар болуңуз. Рахмат, сизге да ошону каалайм. Ден соолуктуңуз, ишиңиз ийгилик болсун. Рахмат. Рахмат.